Менин кайрылуум Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке. Мен Жалал Абад областынын Аксы районунун Назарбаев айыл өкмөтүнүн тургуну Дүйшөбаев Болотбек Анарбаевич. Мен кайрылуум себеби мен 1 жыл мурун биздин врачтар менен Нейман аптеканын заведующисинин ортосундагы коррупцияны айтып чыккан элем. Сары рецепт боюнча жана инвалидтердин үстүнө акча жеген боюнча. Буну мен айылдын группаларына жазып, элдерге чогулуш кылып, ушуну токтотойлу дегенде, мага Кербендин зам начальниги чыгып алып, менин энемдин көтүнө азылып, сөгүп, мен сени каматам деп мени коркуткан. Бул боюнча барып айтсам, кече жакында мен ачуулук менен сөгүп алдым, кечирип кой деп менден кечирим сурады. Бул бир. Экинчиден, бул Жалал Абад областынын Неймандын директору Эрмек. Бул Кызылжардын Нейман заведующиси экөө биргелешип контрабанда наркотикалык дары өткөрүп жүргөн Өзбекстанга. Анан бедин заведующиси сатып алган дипломун иштейт. Ошол боюнча да айтсам Эрмекке, мен менен сүйлөшпөй койгон, телефонго тартып баштасам, ал видеолор бар, качып кирип кеткен офисине. Анан азыр врачтар баары биргелешип менин үстүмөн ар кандай аракеттерди кылып атат. Азыр 2 жыл мурун урду деп заявление жазып, мени кече түнкү саат 11-де ОПЛер келип дарбазаны такылдап тынчым алып, күч колдон алып кетебиз деп. Анан мен эшигимди ачпай койдум, эртесинде Кербенге чакырды. Кербенге барсам, менин үстүмө иш козгоп сотко өткөрүп салды. А соттун токтому жок, мен үйүмдү 3 жол талкалап кеткен адамдардын үстүнө мен жазсам, алардын үстүнө эч кандай иш козгобой койду. Портерди алып барып киргизди дагы. Баяман деген тергөөчү, ооба мен кирип жүктөп чыккам деп кол койдуруп албай калыптыр, эзинен чыгып. Ошонун айынан портерден чыгарып жүрдү ровуддан. Анан бул врачтар боюнча мен Кербендин ГКМбисине бергем, ГКМ прокуратурага өткөрүп бератат. Прокуратурадан азыр мага кат келди, эч кандай тасталган жок деп. Анан мен прокуратурага айткам, эгер мен жалоодо кылган болсом, мен жоопкерчиликке тартылганга даярмын дедим. Азыр ошол сөздү голосой менен жөнөтсөм, неге тасталбады? Андан жалган болсо, мен жалоодо кылган болсом, мени жоопкерчиликке тартпайсыңбы десем, эртең келип каланда мага деп мени азыр чакырып атат прокуратура. Ошон түстөн түз Камчыбек Ташиевске кайрылам. Мен көзүм менен көрүп жүргөн адаммын. Кай жыл аптекалар сары рецепт иш кылган полнуш аптекалардан көрсөтүп берем. Кербендин аптекасы, Кочкор Ата, Базар Коргон мен көргөнүм. Майли суудун аптекалары бүт иш кылып жүргөн булар. Мен аны 100% билген адам катары айтып атам. Ошол боюнча Камчыбек Ташиев сизден сураныч. Азыр менин үстүмөн ар кандай иштер жүрүп атат, врачтар менен биргелешип, ногу тергөөчүлөр эптеп мени каматыштын жолун кылышып атат. Мен андан коркпойм, эч кандай менин үстүмдө факты жок каматканга. Ушуну бир өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып беришиңизди суранам.